Бүгін Аскар Акаев 70-ке чыгып жатат. Бийликтен кеткеніне болса март айында 10 жыл толот. 10 жыл içinde Акаев мекеніне бирде жолу кел алган жок. Якында агасы каза болгондо дагы ага топурак сала албай калды. Горбачев баштаган перестройка учурунда 70 жыл içinde калыптанып калган мурдагы абалга демократия кошулса эле баары өркүндө өсүп кетет деген түшүнүк өмүр сүргөн, бирок топтолгон кемчиликтин баарын демократия ого өтер курчуткан. Biz жок өз алдынча жашай албайсыңар деген Кремлдин кызматкерлери болсо, жаңыдан эгемендүү болгон жумурияттар үчүн атайлап бир топ кыйынчылыктарды жараткан. Ошондой абалда президент эң биринчи кезекте советтик мезгилде жетишилген өндүрүш деңгээлин төмөн түшүрүп жибербөө аракеттерин көрүш керек болчу. Жана ал үчүн башка мурдагы советтик жумурияттар менен болгон байланыштарды сактап бекемдегенде абал бир топ жеңилдемек. Экинчи орчунду жаңылыштык болсо, саясий чайкоочулукка жол ачылгандык болгон. Анткени парламенттеги шайлоодон 1 жыл өткөндөн кийин жалпы элдик шайлоо уюштуруп, андан соң эрте президенттик шайлоо өткөрүш керек болгондо, кайра биринчи шайлоодон баштап санап, кийин алгачкы президенттик мөөнөттү жаңы конституциядан баштап санап кирүү коомдо президент элди алдап атса, бизде эмне жок деген түшүнүк пайда болуп, жалпы чакчеликке башталган.